Кара сууну жыргатпаган аким нокатты жыргата беле. Мындай акимдин нокатка кереги жок. Мен Асанов Нурлан Эсенбаевич, Нокат районунун өнүктүрүү фондунун аткаруучу директору. Бүгүнкү күндө Нокат районундагы мамлекеттик администрациянын башчысы Субакожоев Жакытбек Мойдоновичтин Кара Суу районунда 8 ай иштеп, ол жерден биз жака куылып келген аким тууралуу сизге баяндап берейин дедим. Бүгүнкү күндө аткарып аткан иштери боюнча бизге Нокат районунун өнүктүрүү фонду тарабынан өзүнүн эс алуучу бөлмөсүнө ошол душ жана санузел куруу боюнча тапшырма берилди. Аны аткарбагандыгым үчүн ошондой эле ОРТ жыйынтыгы боюнча мугалимдердин Турцияга, башка жактарга ойноп келүү үчүн акча каражат бөлүп берүү максатында 500 000 акчаны таппай калгандыгыбыз үчүн бүгүнкү күндө жумуштан бошотуп отурат. Ошондуктан бүгүнкү күндө ошол кабинет министрлер кабинетинин 545 токтомунун негизинде ошол өнүктүрүү фонддогу акча каражаттар мыйзамдуу региондорду өнүктүрүү максатында жергиликтүү өзүн өзү башкаруу айыл өкмөттөрдүн инфраструктурасын жогорулатуу боюнча бөлүнгөн акча каражаттарды өзүнүн кызыкчылыгы үчүн ушундай жумуштарды аткарып жаткандыгын сизге баса белгилегим келет. И ошондой эле ошол акча каражаттарды бөлө албай, мыйзам жол бербейт, биздин ошол өнүктүрүү фонддун мыйзамына дал келбейт дегендиги үчүн бүгүнкү күндө жумуштан себепсиз бошотуп коюп олтурат. Ошон үчүн мындай акимдерди өзүнүн баягындай өзүм билем өтүгүн төргөйлем деген ой пикирде жүргөн акимдерди мындай иретке келтирип коюңузду суранам. Кара сууну жыргатпаган аким нокатты жыргата беле. Мындай акимдин нокатка кереги жок.